Гавайиден салам. На работе чем занимаетесь? Жұмыс жөнінде сөйлешелі, Что там? Пятница. Короткий день. Өтө деле көп жұмыс жоқ. Бул биздин чат команда менен. Саат 10:30 болду. Билем, Кыргызстанда азыр өтө кеч. Бизде погода бүгүн ушундай. Карагы, сонун шамал жок. Күн ачык, мынтип болсо. Гүлдөр, дарактар гүлдөп атат. Пятница күнү силер менен кичине сүйлөшүп коеюн деп кирдим. Жумуш жөнүндө айтсам, DevOps инженер болуп иштейм. Senior DevOps инженермен IT компанияда Relativity деген компаниябыз Чикаго шаарында жайгашкан. Главный офис, а так филиалдарыбыз дүйнө жүзүндө. Европада, Азияда, Австралияда дагы бар. Ошо IT компания өзүбүздүн софтверибиз бар. Биздин программаны көбүнчөсү мамлекеттер, анан частный ишканалар колдонот, адвокаттар. Чоң маалыматты анализдеп, кейстерди чыгарган программа. Аябай чоң масштабтагы маалыматтар айланат биздин программада, терабайт. Несколько десяток десем болот, даже бир нече эмес, а несколько десяток терабайттагы маалымат анализделип турат. Ошондой программа менен биздин компания иштейт. Ошону өзүбүз чыгарабыз. IT компания болгондуктан компаниябыздын 80-85% айтишниктер. Программисттер, дизайнерлер, архитекторлар, IT, DevOps, IT'нин бардык багыты бар. Анан ошо 15-20% калганы бул HR, sales, маркетинг, ошол компаниялар. Программное обеспечение дейт. Нет, это application, desktop application десем болот. Өзүнчө компьютерга устанавливаться эте турган бир application, колдонмо. Ал колдонмого адвокаттар дейли, мисалга алып, адвокаттар алып, ичинде өздөрүнүн клиенттер менен иштерин жасайт. Допустим, сотболордун астында аябай көп маалыматтагы дата чогулат да, сотко даярдалыш үчүн. Адвокаттар ошо клиенттеринин бүт маалыматын ошол биздин программага жүктөп, ошол жактан анализдеп, ошол жерден кейстерин жазат. Примерге алайлы, бир учурлар болгон, биздин программа аркылуу 1,5 миллион имейлди сорттоп чыккан, ичинен туура маалыматты табышкан. Ошо сотко даярдалып жатып, ошончо 1,5 миллион электрондук каттардын ичинен өзүнө керектүү нерселерди издешкен адвокаттар. Ошондой максатта колдонулган программа. Биздин ошондой менен алектенет. IT компанияда 100% IT компания. 2000 жылдары бул стартап компания болгон. Ошол убактан баштап чоңоюп, азыр 3000ге жакын жумушчу бар менен иштеген компанияда 3000дей работник бар. Биз биринчи headquarter Чикагода, главный офис. Экинчи headquarter'ыбыз Европада, Болондо. Можете мне, пожалуйста, в личке ответить, пожалуйста, можете мне личканы карай элекмин, буюрса. Убакыт болсо сөзсүздөрдү карап коем. Окей. Канча убакыт болду иштегениңизге деп сураптыр. Ушул компанияда иштегениме быйыл 3 жылдан ашты. Именно азыркы иштеп жаткан компанияда иштегениме. IT жаатында уже акыркы 6 жылдан беримин. Вот. Бир компанияда өзү 2 жылдан ашык кармалбайт деп коет. Мен исключение кылып, азыркы иштеп жаткан компаниямда уже 3 жылдан ашып калды. Быйыл күз айында ровно 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушул бир компаниядамын. Из программистов там есть, например, фронтенд разработчики. Есть, все есть. И фронтенды, и бэкенды, и full stack. И, короче, все виды программистов, все есть.
Так как IT-компания, все есть. И QA инженеры есть, и аналитики есть, и бизнес-аналитики, и data scientists, все есть. Так как наша компания, вот кыргызча айтайын, биздин компания ушу мен айтып жаткан программаны нолдон баштап установка кылып, ошону суппорт кылганына чейин, получается, башынан аягына чейин полностью өзүбүз карайбыз да. Вот программаны жазышат, тест кылабыз, продакшнга чыгарабыз, ал программаны ошондой компанияларга сатабыз, ал компания алгандан кийин аны биздин айдистер установка кылат, аны суппортта кылат, бузулуп калса карайт. Получается, технический поддержканы дагы полностью өзүбүз кылабыз. Технический поддержка, установка, обновление полностью ошол этап сатылат. Third party компанияларга да сатылат. Ортодогу ортомчу компаниялар бар. Биздин программаны алып, башка компанияга салат. Мындай айтканда, оптом лицензияны алып туруп, башка компанияларга бирден розничный деген сатылат дегендейчи. Же болбосо бизден оптом ошол программаны алат. Технический поддержкасы жок. Сатып алган компаниянын өзүнүн технический поддержка кылган IT командалары бар. Алар өздөрү суппорт кылат, колдойт. Ошондой учурлар болот. Ошондоп ар кандай түрлөрү бар. Маркетинг, сейлс ошон үчүн бар бизде. Сиздер канча ушул аралда жашайсыздар? Биз бул жерде күз айынан баштап жашап атабыз. Сентябрдын аягында учуп келгенбиз. Ошондо октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль 5 ай кетип атат. 5 айдан бери Гавайи аралдарындабыз. Жумушка кантип орношсок болот дейт. YouTube'дагы видеомду көрсөңүздөр, бар ошол жакта. Кантип жумуш издейм деген темада видео тартылган. Салам дейт. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Чикагода курстардын баасы кандай? Ар бир курс өзүнүн суммасы бар, баасы бар. Орточо эсеп менен алганда 10 миңден жогору. 20 миңдик, 30 миңдик дагы курстар бар. 10 миңден жогору десем болот. 10 миң бул полностью курска, целый. Бир курска 10 миңден жогору. И суммасы, курстун суммасы ошо окуу жайдын авторитетинен жана кесиптин багытына байланыштуу болот. Айлыкты сураса болбойт. Очень некомпетентный вопрос. Эмнеге 2 айдан ашпайт? 2 ай эмес, 2 жыл. Негизи айтат да, бир компанияда иштеп, 2 жыл иштегенден кийин жаңы нерсе үйрөнүш үчүн, повышение алыш үчүн адамдар жумушка турат да, башка компанияга кетет. Мындай быстро, жакшы өнүгүп, өсүп, карьерада жакшы эме курам деген адамдар көбүнчө ошондой техниканы колдонот. 2 жылда бир компанияда отуруп, бир компанияны түшүнүш үчүн, алардын жумушун билип, ошол жумушту мыкты аткарыш үчүн 2 жыл убакыт кетет. Жаңы киргенде 3 ай бул тренингдер болот, компанияны түшүнөсүң, документейшн жасайсың, анан акырындан проекттерге аралашып баштайсың, компанияны билип каласың, инфраструктураны билип каласың, 1 жылдан кийин өзүң комфортно сезип каласың, анан өзгөрүүлөрдү киргизип баштайсың компанияга, ошо компанияга жаңы нерселерди жасап баштайсың, анан уже ошол нерсе тажатып баштайт. Уже күнүмкү кылган жумуштан тажап, элдер уже акырындан башка opportunity, башка возможностьтарды издеп, уже башка компанияларга өтүп баштайт. Негизи ошондой айтылган сөз бар. Бир компанияда 2 жылдан ашык кармалбайт деген. Исключениялар болот. Бир компанияда 10 жылдан бери, 15 жылдан бери иштеген адамдар бар. Эми ал адамдын өзүнөн деп ойлойм. Ал жагы. Эгерде жакшы алдыга жылам десе, менин деле кеңешим ошо 2-3 жыл сайын компания алмаштырып туруу да, ошондо опыт чоңоет, башка компаниялардын культурасын көрөсүңөр, башка компаниянын environment деп коет го, work environment, процессти көрөсүңөр. Ар компаниянын өзүнүн культурасы бар, ар компаниянын өзүнүн плюс-минустары бар, ошонун баарын билиш үчүн ошентип 2-3 жыл сайын жумуш алмаштырып турат. Менин иштеген компания бул жанагындай Microsoft окшоп 100 жылдык деп эле коеюн, 30-40 жылдык историясы болбогондуктан биздики аябай динамически өнүгүп келип аткан компанияларга кирет да, стартап компанияларга. Ошого бизде бүт нерсе жаңы, кандай десем,
амбициозный программисттер көп, всегда жаңы технологияны окуган команда болгон үчүн үйрөнгөнгө нерсе көп. Чоң ойгонго, астыга жылганга комната чоң болгон үчүн мага жагып жатат ошол нерсе. Мындай болду, ушуну билсем болду, күнүмдүк жумушта эле кылып отура берем эмес. Каждый проект жасаган сайын бир нерселерди үйрөнөсүң, дейта центрден клаудка, булут жагы өтөсүң, дагы бир проекттерди кыласың. Ошон үчүн пока жагып эч жака жылганга азырынча ойлор жок. IT-профессия, с чего начинать дейт. Посмотрите мои видео, пожалуйста, на YouTube. И там на все эти вопросы уже отвечала. IT болуш үчүн эмнеден баштоо керек? YouTube'да бар видеолор. Сайт создать этим дегенде, да, вы можете сделать свой сайт, это в принципе несложно. Саламатсызбы, айтишниктерди 2 жыл эле кармашабы компанияларда эмне үчүн көп жылга иштесе болбойт? Болот иштесе, адамдын өзүнөн. Бул жөнүндө сүйлөшүп айтып кеттим го. Эми бир жерде отурбай башка компанияларда көрүш үчүн нет, айтишниктер, программисттер өздөрү кетет компаниядан, аларды кууп чыкпайт эч ким. Эгерде жанагындай контракт менен жумушка кирсин, контракт бүткөндө либо контрактты узартса болот, же башка контрактка кетет. А если full time деп коет, полный рабочий день, постоянный основада жумушка кирсе, анда контракт болбойт, сен мынча жылдан кийин кетесиң деген. Көбүнчөсү андай учурларда адистер өздөрү кетет. Башка возможность издеп, башка нерсени үйрөнүш үчүн, дагы өйдөгө жылыш үчүн кетет. И дагы бир пример айтып кетейин. Сиз бир компанияда иштеп атасыз, башка компанияга кеткенде сиз жакшы условия издеп кетесиз да. Өзүңүз иштеп жаткан компаниядан дагы лучше условия издеп көп программисттер жылат. Ошон үчүн дагы ушундай атмосфера бар. Компания алмаштырып иштеп жатканда это проблема эмес да. Сөзсүз түрдө айлык өсөт. Ошон үчүн адамдар жылат бат-баттан карьерада өсүү жасаш үчүн. Мен азыр башка компанияга жумушка кете турган оюм болуп, маркетке чыксам, маркетке чыгып деп коет. Маркетке чыксам, мен сөзсүз түрдө азыркы иштеп жаткан компанияман мыктыраак компанияны издейм да, автоматически элечи. Айлыгы жакшы, условиясы жакшы, бенефиттери жакшы. Ошол үчүн адамдар мындай жумуштарды алмаштырат. Бирок дагы айтып кетейин, 10 жылдан бери, 5-6 жылдан бери иштеген адамдар бар бир эле компанияда. Менин командамда деле ошондой адистер, инженерлер бар. 7 жылдан бери, 8 жылдан бери, 13 жылдан бери иштеген. Биздин директор компанияда где-то 10 жылдан бери иштейт. Ошентип иштеген адамдар деле бар. Ар бир адам өзүнүн ою, өзүнүн выбору да. Кому-то жагат бирөө бат-баттан алмаштырып көп нерсени үйрөнгүсү келет. Бирөөгө стабильность жагат. Стабилдүүлүктү издеген адамдар бир компанияда көпкө чейин кармалат. Интермедиат уровень болсо, айтыны жакшы түшүнүп үйрөнгөнгө болобу дейт. Болот, кайра эле өзүңүздөн эгерде англисче сүйлөп жаткан адамды жакшы түшүнсөңүз жана оюңузду айтып бере алсаңыз, сөзсүз түрдө болот, потому что сабак англисче болгондон кийин полный процесс англисче болот. Англисче түшүндүрөт, англисче сүйлөйт. Англисче айтып берет, проекттер англисче болот. Эгерде ошолорду комфортно түшүнө ала турган уровень английскийиңиз бар болсо болот. Рад тебя видеть. Спасибо. Я вас что-то не узнаю. Так, можете написать, кто вы. Всем привет еще раз. Еще есть вопросы просто по поводу вашей профессии. Хорошо, задавайте. Если смогу, я вам отвечу. Туура эмес түшүндүрүү алыпмын, дагы канча жашайын деп пландаштырып жатасыздар дейт. Азырынча белгисиз, балким май айына чейин ушу кыш бүтө берсин. Кыштын деле бүтүшүнө аз калды. Март айы сөзсүз бул жакта болобуз. Ошол уже чечилди. Апрелде көрөбүз. Балким апрелде, балким майда, еще Чикагонун аба ырайынан дагы зависит этет. Если Чикагода да или апрель айында деле кыш бар болсо, обычно апрель Чикагода аябай суук, анда ал айлары деле бул жакта болушубуз мүмкүн. YouTube'дагы каналыңыздын аты дейт, Айдана Tech Talk деген канал. Бул жака пин кылып койсом болобу? Кандайсыз эже дейт, баары жакшы. Чоң рахмат. Россия, Екатеринбургтан салам, ишиктериңизге чоң ийгиликтер болсун. Сиздер менен сыймыктанабыз дейт Билал. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сиздерге дагы Гавайиден ысык салам. Тынч океанынан ысык салам. Тилди жакшы билбей барсак үйрөнүп кетебизби дейт. Эми үйрөнбөгөн нерсе жок. Бардык нерсени үйрөнсө болот.
Бирок үйрөнүп келсеңиз өзүңүзгө жакшыраак болмок. Эмнеге дегенде тил билбесеңиз жакшы жумуш табыш кыйын болот. Азаматсыз, рахмат, мага ментор болуп бериңизчи дейт. Ар бир адамга индивидуальный ментор болуш үчүн убакыт жок. Бека салам, баракелди дейт, рахмат. Speak Russian дейт. Кыргызча эле сүйлөйүн. Бүгүн кыргызча эфир кылганы кирдим. Саламатсызбы? IT тармагына орус стили влияет дейт. Кандай десем? Ооба. Орус тилинде дагы библиотека, интернет аябай чоң, өтө көп маалымат бар, орусча курстар бар, орус тили менен деле айтын үйрөнсөңүз болот. Бирок эгерде келечекте международный компанияларда иштейм десеңиз, чет өлкөдө иштейм десеңиз, англис тил керек. Орус тил менен эле чектелип калсаңыз, СНГдан ары чыга албайсыз. Азыр даже СНГда дагы көп зарубежный компаниялар ачылган үчүн ал жакта дагы англис тили керек болуп жатат. Ошого жакшы жумушта иштеп, чет өлкөнү көрүп, чет өлкөлүк чоң компанияларда иштейм десеңиз, англис тилди сөзсүз үйрөнүңүз деп айтмакмын. Бирок англис тилди билбей туруп деле код үйрөнсө болот. Вот, ошон үчүн англис тилди үйрөнө бергениңиз жакшы. Бирок азыр тил үйрөнүп алып анан код үйрөнөм деген ордун азыртадан баштап эле үйрөнө бериңиз. Ар бир тилде мамлекетте өзүнүн тилинде код үйрөтөт. Францияда французча үйрөтөт, ошол эле Java'ны. Француз тилинде түшүндүрүлөт. Орустар орусча түшүндүрөт. Америкада или англоязычный мамлекеттерде англисче түшүндүрөт. Азыр Кыргызстанда даже кыргызча түшүндүрүп жаткан IT курстар бар. Ошого айырмасы жок. Кандайсыз Айдана эже? Мен DevOps инженер кесибин тандадым. Python үйрөнүп жатам. Азыркы учурда дагы кандай программный тилдерди үйрөнүшүм керек? Рахмат дейт. Үсеновдун суроосу жакшы экен. Ушул жөнүндө дагы тагыраак видео чыгарсак болот. Негизи эле DevOps инженер болуш үчүн программа тилинен сырткары инструменттерди үйрөнүш керек. DevOps'тун күчү инструменттерде деп бекеринен айтылбаса керек. Мыкты DevOps инженерлер инструменттерди колдонууну билиш керек. Эгерде силер жаңы DevOps'ка аралашып жаткан адам болсоңор, студент болсоңор, мен биринчи айтмакмын, код тилдеринин бири Python деле билсеңиз, ошол менен токтоп инструмент үйрөнгөнү өтүңүз. Мисалы, Cloud үйрөнүңүз, булутча, бул AWS, Azure же Google Cloud. Ушуга окшогон сервистерди билишиңиз керек. Cloud жөнүндө информация болуш керек. И ошол тараптан администратор жок дегенде уровеньде үйрөнүшүңүз керек Cloud сервистерди. Cloud үйрөнгөндөн кийин automation жазганды билишиңиз керек, жасаганды. Ал көбүнчө Terraform'ду азыр көптөр колдонуп атат. Terraform менен Terragrant аябай популярдуу инструмент. Terraform үйрөнүңүз. Terraform'дун тили жеңил эле, грамматикасы да оңой эле да. Terraform үйрөнүңүз. Анан configuration management деп коет. Configuration management'ка Ansible үйрөнсөңүз болот. Бул open source. Потому что Puppet, Chef'ке акча төлөнүлөт, license'ке. Terraform дагы open source. Бүт азыр мен акысыз инструменттер жөнүндө айтып атам. Вот, open source жөнүндө. Айтып атам. Ansible. Ansible тоже open source. Ansible'дын альтернативный варианттары бул Puppet, Chef, Salt деген инструменттер. Ошого Ansible'ды тандасаңыз болот. Адан сырткары азыр Kubernetes контейнерлер аябай популярный болот. Ошого Kubernetes менен Docker колдонгонду үйрөнүңүз. Kubernetes, Docker, Kubernetes болот. Анан Kubernetes'тен кийин биз эмнени колдонобуз? Jira, Git колдонгонду үйрөнүңүз. Вот ушул нерселерди үйрөнсөңүз, уже сиз полноценный DevOps инженер болуп, уже акырын-акырындан иштеп баштасаңыз болот. DevOps инженердин обязанностунда көбүрөөк ошондой инструменттерди билиш керек. Ушу айтып кеткендей, Cloud, бир программалуу тили бул Python, Shell же PowerShell, Cloud'дагы сервистер, адан сырткары Terraform, Ansible,
Docker, Kubernetes, Jenkins'ты үйрөнсөңүз дагы Jenkins дагы көп колдонулат. Jenkins бул CI/CD пайплайнды жумуштарды job деп коет, jobторду run кылып, конфигур кылганга. И Bitbucket, Git бул GitHub. GitHub тоже open source болгон үчүн GitHub. Bitbucket ошонун альтернативасы. GitHub. Болду. Ошентип акырын-акырындан уже бүт нерсени үйрөнүп аласыз. Ишиңизге ийгиликти. Чоң рахмат. Курсту окуп бүткөндөн кийин жумуш таап алабыз, сураныш жооп берип коюңузчу. Курсту окуп бүткөндөн кийин ооба жумуш табылат болгону эң негизгиси сиз кандай адиссиз. Жөн эле курска барып келген адам болсоңуз, программа жазышты билбесеңиз, анда жумушка албайт силерди. Потому что жумушка кирерде эң негизгиси билим. Эгерде курста аракет кылып окусаңыз, бир нерсени үйрөнсөңүз, код жазганды үйрөнүп алсаңыз, сөзсүз түрдө жумуш таап аласыз. IT-де бул курс катары эмес да, жөн эле курска барып келип, жана тил үйрөнгөндөй эмес. Үйрөнүш керек. Не важно, канча убакыт кетет. 2 айда үйрөнөсүзбү? Кээ бир адамдар 2 айда үйрөнөт бир программалоо тилин. Кээ бир адамдар 4 жылда дагы үйрөнбөйт. Потому что аракет кылбайт, жалкоо. Кээ бир адамдар 6 айда үйрөнөт, кээ бир адамдар 2 жылда үйрөнөт. Бул адамдын өзүнөн. Канчалык адам аракет кылса, канчалык ошого көбүрөөк көңүл бурса, ошончолук бат үйрөнөт. Код негизгиси курска баруунун, университетке баруунун максаты эмнеде? Бул код жазганды үйрөнүш керек. Код тилин үйрөнүш керек. Үйрөнүп алдыңызбы? Болду. Аны түшүнүп калгандан кийин өзүңүз эле жолдорун таап кетесиз. Жана бир тилди үйрөнгөндөн кийин экинчи тилди үйрөнүп кетиш жеңил болот. Үйрөнүп, уже билип каласыз да. Ошо. Эгерде аракет кылсаңыз, бардык нерсеге жетсе болот. Саламатсызбы? Мен Америкадамын. Азыр колледжде окуйм. Бирок мен 5 жыл колледж, анан универ окуган, көп убактым кетет экен. Кандай кеңеш бере аласыз? Жыл IT курстарын окусам жакшыбы же колледжди бүткөндөй? Колледжди бүткөн деп айтмакмын. Университеттин диплому керек. Колледжди окуп жатып, экинчи курстан кийин университетке өтүп кетсеңиз болот. Ошондо университетке дагы азыраак акча кетет. Колледждер, особенно Америкада, community колледж, государственный колледждер акысыз. Колледжде окуп бүткөндөн кийин университетке секирип, биринчи курстан кайра отурбайсыз да. Ошондой возможностьтор бар. Ошого колледжди бүтүп, университетке дагы тапшырып, билим алганыңыз жакшы. Диплом алганыңыз жакшы. Сизге келечекте керек болот. Эгерде тем более жашыңыз жаш болсо, азыр бүтүрүүчү болсоңуз, сөзсүз түрдө универден билим алыңыз деп айтмакмын. Курста көбүнчө курс бул университетти бүткөн, диплому бар адамдарга туура келет. 5-10 жылдан кийин сизге дипломуңуз керек болуп калышы мүмкүн. Ошондо кеч болуп калышы мүмкүн. Ошого азыртадан эле университетке аракет кыла бериңиз. Америкада экенсиз, тем более билесиз системаны. Стажировкада, допустим, колледжди бүткөндөн кийин иштеп дагы окусаңыз дагы болот, жетишсе болот. Part-time жумуштарда проекттерди жасасаңыз болот, же болбосо фриланс сайттардан проекттерди алып, кичине акчага болсо да жасасаңыз болот. Бул практика болот. Бирок университетти бүтүп алганыңыз жакшы. Университетти бүткөндөн кийин сиз интерншип өтөсүз, практик өтөсүз, ошондой компанияларда калып калышыңыз мүмкүн. Бирок таптакыр эле желанияңыз жана мүмкүнчүлүк жок болсо, да курстарды окуп деле иштеп кетсеңиз болот. Yes, I do understand and I do speak in English, but my friends from my back home from Kyrgyzstan and they don't speak in English, so my live stream is only on my native language. But yeah, I'm living in US. Currently we are in Hawaii Islands. Yes, so yes, I do speak in English. Бишкекте кайсыл жерде IT курстары? Аябай көп. Издеп көрүңүз. Өзүм Бишкекте болбогондуктан айта албайм. 3D боюнча өтө көп кызыкпаган экем, бирок бу дагы современный технологияларга тиешеси бар, современный жумуштарга тиешеси бар, IT-ге тиешеси бар. Ойлойм, жакшы деп. Негизи эле IT-нин азыр бардык багыттары жакшы. Эгерде кызыксаңыз, көбүрөөк ушул жөнүндө ресерч кылыңыз, көбүрөөк статьяларды окуңуз.
жана ушул 3D боюнча жумуштарды карап көрүңүз. Допустим, мен YouTube'да да видео тарткам, кайсы сайттардан караш керек, Glassdoor'дон, Indeed'ден же ушул сыяктуу платформалардан карап көрүңүз келечегин, канча ачык орун бар жумушта. Негизи Америкада, дүйнө жүзүндө андан сырткары канча деген ачык орун жумуштары бар, айлыктары канча, ошондо өзүнчө бир анализ жүргүзүп көрсөңүз болот. Ошондо сизде көбүрөөк информация болот. Ошого жараша анан чечим чыгарсаңыз болот. Менин биринчи кесибим экономика жаатында болгон үчүн бул учет аудит анализов. Мен айтини курстан окугам, 6 айлык курстан. Бул жактан окугам, АКШдан, Чикагодан. Прямой эфирге бат-баттан чыгып туруңузчу дейт. Аракет кылып жатам. What are you talking? Дейт. Да, правильно написали, но грубо написали. What are you talking about дегендей болуп калды. О чем ты вообще говоришь дегендей. Java, допустим, для новичков деген уровеньден баштайсыз. Анан жумушка кирип атканда билимиңизге жараша, эгерде интермедиат мери үйрөнсөңүз, код жакшы жазып баштасаңыз, сразу эле mid levelге отурсаңыз болот, ортончу левелге. Эгерде начальный уровеньде жазып калган болсоңуз, junior болосуз. Эгерде аябай мыкты программист болсоңуз, сразу эле сеньорго кетесиз. Билим алган всегда жакшы. Азыр 4 жыл, 3 жыл кыйналып окуп да иштеп да койсоңуз, ошонун өзүрүн келечекте көрөсүз. Ошого окууну тандаңыз деп айтмакмын. Эгерде аракет кылсаңыз, бардык нерсеге жетишсе болот. Окууну бүткөндөн кийин, стажировкаларды өткөндөн кийин сизде аябай чоң опыт болот. Билип да каласыз. Анан дипломуңуз келечекте сизге чоң жардамы да тийиши мүмкүн. Өзүңүзгө жанагынтип сейвинг деп коет, акча сактаганга мүмкүнчүлүк болбосо дагы, окууңузга, жашооңузга жетерлик кылып иштеп окуса дагы болот. Бирөөнүн оюн эмес, өзүңүз тандашыңыз керек деп айтмакмын. UI UX дизайнер ким экенин толук түшүнүшүңүз керек. И ошол эле учурда фронтенд инженер деген ким экенин сиз толук түшүнүшүңүз керек. Анан чечим чыгарасыз. Азыр сизге бирөө UI-га бар, дизайнерге бар, а бирөө айтат фронтендке бар деп койсо, ортодо калбаш керек да. Бирөө айтты эле мен ошого бардым деп. Нет, биринчи курска барып, ага акча төлөп, андан сырткары убакыт кетирердин астында сөзсүз түрдө өзүңүз изилдөө жасашыңыз керек. Балким сизге ал нерсе жакпай калаттыр үйрөнгөндөн кийин. Ошого research деп коет англисче, изилдөө жасаңыз. UI UX дизайнер что делает эле Google'га жазсаңыз, аябай көп информация, статьялар чыгат. То же самое фронтенд инженерлер кандай жумуш аткарат деп орусча деле издесеңиз болот. Орусча бүт информация бар. Анан ошого жараша тандасаңыз болот. Мен экөө тең жакшы деп айтмакмын. Кээ адамдар креативный болот, дизайнердин жумушуна кызыгат. Аларга, конечно, UI UX дизайнер жумушу көбүрөөк туура келет, ошодон удовольствие алат. А кээкилер фронтендти жакшы көрөт, көбүрөөк программирование жазганды жакшы көрөт, deep кирип кетип, прям сложностьтарды жакшы көрөт, ал жака кетет. Ошого однозначный ответ айтыш өтө оор. Саламатсызбы, мен азыр окуйм жана иштейм, профессия боюнча иштейм, бирок программировать эткенни дагы эле билбейм. Мага кыйын болуп атат, эмне дейсиз дейт. Көбүрөөк практика кылыңыз. Ошол эле сөздү айтмакмын. Бардыгы бир күндө эле мыкты программист болуп калбайт. Бардыгы нолдон баштаган. Ошо сиз менен иштеп жаткан адамдар дагы бир күнү нолдон баштаган. Программирование жазуу бир күндө эле келип калчу нерсе эмес. Бүт нерсе опыт менен келет. Аракет кыла берсеңиз эле уже өзүңүз байкабай каласыз 2-3 жылдан кийин. Аябай чоң программаларды жазып, жакшы түшүнүп калганды. Эң негизгиси ошо сферадан чыкпаңыз. Программисттердин арасында болуңуз, программисттердин арасында иштеңиз, программисттер менен өзүңүздү курчаңыз, метаптарга, воркшопторго барыңыз, нетворкинг деп коет, знакомство. Ошол средадан көбөйтүңүз. Ар кандай проекттерге мен дагы катышам деп чогулуштардан чыкпаңыз. Артынан эле ошо код жазган адамдарды билсеңиз, ошолордун артынан калбаңыз. Эмнени сүйлөшүп жатат, эмне кылып жатат, ошонун баарын кайсы теченияда кетип атат, бели проекттерде эмне жумуш жасап атат, кандай проблемалар чыгып атат, ошону акыры түшүнүп жүрүп эле үйрөнүп кетсеңиз болот. Азыр менин кызым келди окшойт, карап коеюнчу, эшикти баягыдан бери тыкылдатып атат. Мен атасы менен экен десем, вроде атасы менен келбесе керек. Айдан дейт. Эмне? Сен эмне иш ташпай койдуң? Сен эмне аябай катты тыкылдатып атасың? Сен атаң менен кеттиң эле го. Атаң кана? Каяктан келдиң?
Гүлдөр. Thank you кызым. Bu sana. Bu ilk olmaz. Ох, кызым гүл алып келип берди. Ben gidiyor olayım. Үйгө киресиңби? Ola. Thank you. Welcome. Сенин гүлүң да аябай сонун экен. Ben bizim de bu ses olay. Давай. Бир минуттун гүлүн көрсөтөлүчү. Мынакей кызымдын гүлү. Wow, so beautiful кызым. Окей, эми ойной бер, а? Вот, ошого бүт нерсе практика менен келет. Практика аракет менен үйрөнүп аласыңыз. Негизи ушул тармактан чыкпаңыз да. Алыстап кетпеңиз. Эгерде башка жумушка өтүп кетсеңиз, эгерде программист болом деген чынында желанияңыз, мечтаңыз бар болсо, Ben dostlara. Hareket Sadece olsun. şimdi bulamam. Sadece bilgi konamam. Atam başlasın. Doktor olalım da istedim. азамат. Жана. Казакстанда жок, мен дагы укпагам. Казакстанда бар болуш керек, если жаңылышпасам. Ал жакта деле мыкты девопстор, 1-2 мыкты девопс менен таанышып калгам да, бирок анда курсу жок болчу. Кыргызстанга девопс инженерлер керек. Өтө керек деп айтмакмын. Биз былтыр бир проектке 10 DevOps инженер керек болуп Бишкектен таппай койгонбуз да. Анан ойлогонбуз өзүбүз окутат окшойбуз деп. Москвага барып окуп келсеңиз болот. Же болбосо өзүңүз үйрөнсөңүз болот. Онлайн. Онлайн жакшы курстар бар. Ооба, Москва шаарында жакшы курстарды таптым. Азыркы учурда команда менен иштеп, көп нерсе үйрөнүп алсам, андан кийин онлайн окуйм деп жаткам дейт. Үсенов, жакшы айтып жатасыз. Эгерде ошо оюңуз туура, мен деле ошондой ойдомун. Жаңы үйрөнчүк болсо, көбүнчөсү ошо преподаватель менен командада иштеген адамдар менен үйрөнүп, командада проекттерди жасаганда көбүрөөк опыт алынат. Анан акырын уже баштап алгандан кийин өз алдынча үйрөнсө болот. Азыр биз өзүбүзчө үйрөнөбүз. Мынакей балдар. Бакыт алып кетти. Туура кылдыңыз дейт. Привет, привет. Восхищаюсь вами, спасибо. Спасибо, очень приятно. Кыргызчасы дейт, туура. Чоң рахмат, окудум. Саламатсызбы? Дизайнга байланыштуу дагы айтыны үйрөнсө болот. Дизайнер, веб-дизайнер, UI, UX дизайнер, толтура түрлөрү бар. Интернеттен карап көрсөңүз болот. Эгерде дизайнга кызыксаңыз, андан сырткары архитектура кызыксаңыз, атайын архитекторлор бар, клауд архитект деп коет, инфраструктураларды курган, даже жөнөкөй архитекторлор жумуш жасаган, алар деле эмеге өтүп баштады. Диджиталга санариптештирилген жумуш. Биринчи банда чоң здание курардын астында макеттин баарын интернетте жасашат. Азыр бүт кесиптер ошондой болуп жатат. Бекер стажировка боюнча дейт. Бекер стажировка боюнча эми Кыргызстанда кандай экенин билбейм. Опыт алыш үчүн бүт нерсени кылса болот деп ойлойм. Даже 3-4 ай деле бекер иштеп берсе болот, потому что ал сиздин кылган мээнетиңиз эртеси акталат да. Зато сиз бесценный опыт аласыз. Стажировка бардык смыслында жакшы. Кээ жумуштар бар, стажировка дейт, аябай минимальный акча төлөп берет, бирок сиздин резюмеңизге жазганга эме берет, уруксат берет. Биздин компанияны резюмеңе жазып, опытым бар деп ушул жерде койсоң болот. Биз аны кийин, допустим, интервью болгондо бизге чалса, биз ошону подтверждать этип, пруф кылып беребиз, референс болуп беребиз деген компаниялар бар. Ошондой нерселер дагы жакшы. Даже вот фриланс сайттардан бир бесплатный бир проекттерге катышып, бесплатный бир нерсе чоң команда менен иштеп көргөн болсоңуз, ошону деле опыт катары резюмеге жазсаңыз болот да, ошондой плюстары бар. Адан сырткары социальный проекттерге көбүрөөк катышкыла деп айтмакмын. Атайын командалар түзүлөт, кандай өзүнчө бир сообществолор бар, айтишниктердин. И каждый группа ар кандай социальный проекттерди жасашат, волонтер катары. И ошол нерсени кийин продакшнга алып чыгат, элдин колдонгонун алып чыгат. Если ошондой проекттерге да катышсаңыз, бул сизге чоң опыт болот. И ошол нерсени сөзсүз түрдө резюмеңизге киргизсеңиз болот. Мен ушундай социальный проектте, мындай applicationда колдонмо жасап, ошонун команданын бир части болгом. Ошол жерде там бэкенд инженер болгом, фронтенд инженер болгом. Же мындай проекттерди жасаганбыз деп ошол жөнүндө интервьюда айтып берсеңиз, резюмеңизге жазсаңыз, сөзсүз түрдө бул чоң плюс.
Опыт алыш үчүн бардык мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Аракет кылыш керек. Мындай пробивной болуш керек да. Нужно пробиваться азыркы жашоодо. Конкуренция чоң. Неважно, сиз Кыргызстанда болосузбу, Москвада, Россияда болосузбу, Америкада болосузбу. Конкуренция всегда болот. Бул жакшы. Адам конкуренцияда гана, ошонун күчү менен гана алдыга жылганды үйрөнөт. Конкуренция болбосо, адамда мотивация калмак эмес. Мотивация жоголуп кетмек. Ошого конкуренциянын баары жакшы. Ошол нерседен выделиться нужно, чыгыш керек. Эмне үчүн баягы собеседованияларда аракет кыласың. Ошончо кандидаттын ичинен именно сени тандаш керек. Бир изюминка болуш керек, аракет болуш керек, ошону адам көрүш керек.